В общем, ал жерде мусорка болчу. Бул менин билишим боюнча булар Ташиевдин үй бүлөсү өздөрү футболго жакын болгондон ойлоп, кайсы жерге бир футбол академия ачайлы деген ой менен эч жерден эч нерсе сурабай, жакшы жер ушу мусорка жер бар, башка жерди алсаңар алгыла, албасаңар жок дегенде булар ушул мусорканы тандап, Барселона келе элек эле ошол жерди тазалап, жөн эле академия курабыз деген ой бар болчу. Баардыгы чогулуп алып ошондой чечим чыгарышкан экен. Андан кийин тазалап бүтүп академияны баштаганда тиги киши каза болуп калат, Раматулла Каныбек Ташиев. Анан ошонун эстелигине бизден суранган, биз академия кийин Барселона келгенден кийин бул суранган. Биздин бир суроонучубуз бар, ушул эстелик себеп дегенде ушунун өзүнүн баягы жүрөгүнөн чыккан сөз эле ушул жерге академия болсун деген. Анан ушунун элесине ушул жерге бир ушу мен эстелик коюп койсом мага уруксат бергиле деп суранышкандан биз макул деп чет өлкөлүктөр да раз бул кишинин идеясы болгондон кийин, сонун ушундай нерсе болгондон кийин биз каршы эмеспиз деп ошол эстелик ушул жерде туруп калды. Анын эч нерсеси жок, мындай жашыра турган эч нерсе жок. Ушундай чоң салым койду. Бүгүнкү күндө мен айтып коеюн, чыны жакшыны жакшы деш керек. Ташиевдер ушуну жасаганы мен да миң мерте чоң рахмат айтам. Мен эмес дагы. Ташиев ошол жерде иштебегенде деле ушуну салат эле. Баары бир. Себеп дегенде булар уже чечим кабыл ошол жерде салып аткан. А будет он жөнөкөй академия. А потом биз келип калдык да андан кийин. Анан кандай болот, бул жер эмне болот, ким салды деген вопросторго мен билгенимди айтып берип атам силерге. Дагы бир жолу ушул жерден Ташиевдин үй бүлөсүнө мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай академияга ушул жерде демилгеленип, ушул үй бүлөсү менен ушул жерге каражатын кетирип салганына мен миң мерте рахмат айтам. Чоң иш. Алып келген сиздер байкы академиянын өзүнүн каражаты жалпы силердин акчалардан курулганбы? Каражатты болсо ошол учредительдерден, башка биздин жактоочулар чогуу келип ушу франшиза пайда болуп, ошо франшизаны алып келген биздин чоң команда бар, ошолор менен иштедик. Бүгүнкүдө башка дагы жакшы нерселер Бишкекке даярданып атабыз. Бишкекте мындан дагы сонун болот, буюрса Кудай кааласа. Бул академиянын ачылышында баягы каражат жагынан дагы Ташиевдердин байланышы барбы? Алар дагы салганбы ошондо? Бул академияны айтып атпайм, башында ушулар салып баштаган да өзүнүн акчасына. Жөнөкөй академия. Жөнөкөй академия болуп, салып башташты да, акчасын коротушту да. Үй бүлөлүк бизнеси бар, үй бүлөсүнүн бизнесин салгандыр да. Мен аны так айта албайм. Бирок булар салып баштаганда булардын идеясы бир чоң клуб келсе дегенде, анан биздин команда иштей башып, андан кийин булар салып аткандан кийин биз жардам берип ушул академия болуп калды да. Анан Ташиевдердин бул жерде эч кандай жашыра турган эчтеке жок. Сонун иш жасашты. Силерге чоң рахмат.